Мына шу илгери ушул эски үйдө жашаганбыз. Временка. Бул үйдө жашап, бул үй жакшы ылыбай күн суутуп калды, суук болот деп бияка жаңы үйгө өттүк эди. Бияканан да имамыбыз жардам берип, бүтүрүп берди. Эли журттан суранып. Бул эски бир бөлмөлүү кичинекей тамда көп балалуу үй бүлө күн кечирип келген. Жакында эле алар жаркыраган жаңы үйгө киришти. Бардык шарты каралган үйдү жергиликтүү эл каражат топтоп салып берди. Анткени үй ээси туруктуу жумуш орду жок, жардамга муктаж болгон. Кудайга шүгүр жакшы. Мурун 3 комнат үйүм бар да, анакта турат. Временка. Ошондо жашап жүрсөк да дамыла келип, эл жардам беребиз деп атат, не кыласың деди. Майли жардам берсе берсин деп десем башталып кетти. Кудайга шүгүр, ушунчалык бүтүп калды. Дамылага катта рахмат, элдин журтка катта рахмат. Алла ыраазы болсун. Муктаж үй бүлөнүн турак жай көйгөйүн чечип берген жергиликтүү эл буга чейин да айылдагы түрдүү социалдык маселелерди бийликке билдирбей эле өз алдынча жөнгөрүп келген. Анткени элдин биримдиги жана ынтымагы күчтүү дейт демилгечи тургундар. Негизи Кызыл Жолдогу көптөгөн ошо социалдык маселелер жана ошого окшогон аялуу катмарларга жардам берүү иштери буга чейин дагы Кызыл Жол эли өзү демилге көтөрүп, элдин ичинен демилге көтөрүп, имамдар демилге көтөрүп уюшулуп келет. Андан кийин дагы Кудайым берсе бул жакшы жүргөбүз улантылат деген ойдобуз. Кудайга шүгүр нерсем балдарым. Ал эми бул үй бир ай мурун өрттөнүп кеткен. Бактыга жараша үй бүлө мүчөлөрү аман калган. Бирок жарды жашаган үй бүлөнүн баш калкалаган тамы болбогондуктан жергиликтүү жаштар демилге көтөрүп, тез күндө жаңы үйдүн дубалы турду. Кыш түшкөнчө жаңы үйгө киребиз деп үй кожойкеси кубанып турат. Ошо 15-октябрь күнү үйүбүз күйүп кеткен. Ошондон бери аракет кылып мынантип жаңы үй салып атабыз. Элдин жардамы менен, кыргыз элинин жардамы менен үй бүтүп атат да. Кудайга шүгүр, кыргыз элим бар экен, үйүбүз бүтүп атат. Быйыл Кудай кааласа бүтөт. Бүтүрүп киребиз да, ол мыякта үй жок да башка. Баткенде илгери ашар жолу менен эл турак жай маселесин өз ара чечип келген. Бүгүнкү күндө да элдин биримдиги, ынтымагы, муктаждардын көйгөйүн чечип, аймактын өнүгүүсүнө өбөлгө болууда.